Бул РНК камтыган вирус. Бул өтө курч кармаган инфекция. Өзгөчө балдарда көп кездешет. Бул жаңы вирус эмес. Бул 2001-жылы табылган. Бул вирус менен бардык курактагы адамдар оорушат. Жугуу жолу болсо аба тамчылар аркылуу жугат, ошондой эле үй бүлөдө байланышта болуп калган кезде жугат. Мунун белгилери болсо сасык тумоо сыяктуу болуп башталат. Жөтөлөт, чүчкүрөт, көзүнөн жаш агат, муруну бүтөт. Ошондой эле пневмония, бронхит болушу мүмкүн. Иммунитети начар адамдарда көп кездешет. Өзгөчө 5 жашка чейинки балдар жана кара адамдарда көп кездешет. Бул вирусту биз жугуу учуру инкубационный убакыт деп коебуз. Бул 3-5 күн. Вирусту негизинен тест аркылуу гана табылат. Бул вирусологиялык лабораторияда табылат. Вирусологиялык лабораторияда жуманын ичинде 1144 анализдин ичинен 2 гана вирус метапневмовирус болуп чыккан. Алдын алуу үчүн колду дайыма самындап жууш керек, антисептик колдонуу керек. Ошондой эле сасык тумоо же болбосо башка ОРВИ белгилери менен ооруган адамдардан обочо болуу керек. Ошондой эле кир кол менен бетти кармалабаш керек. Респиратордук этикет сакташ керек. Жок, башкача айтканда жөтөлгөндө, чүчкүргөндө мурунду жабыш керек. Ошондой эле бет кап кийиш керек, дайыма бет кап кийип жүрүү керек. Үйдү нымдуу тазалоо жана желдетүү болуп эсептелет алдын алуу эмете признактары. Анан бул бүгүнкү күндө бизде сасык тумоо оорулары 2023-жылга салыштырмалуу 2024-жылы азайды. ОРВИнин признактары менен ооругандар. Бизде азыркы күндө кызамык оорусу бул балыкчы шаарында катталбаган менен Бишкек шаарында аябай күч алып жатат. Ошол аябай коркунучтуу кызамык оорусу болуп саналып атат. Кызамык менен ооруган кезде өзгөчө ата-энелер Бишкекке балдарыңарды алып барбасаңар, ал кезек күтүп отурган учурда эле жугуп калып атат. Бизде ошол байланышта болуп келип, анан кийин бизге жугуу коркунучу көп болуп, пайда болуп калышы мүмкүн. Ошондуктан ата-энелер эгерде балдарыңар ооруп кала турган болсо, бейтапканага кайрылбастан врачтарды, дарыгерлерди үйүңүздөргө чакырып көргүзүңүздөр. Анан өзүнчө дарылоого болбойт. Сөзсүз түрдө дарыгерге кайрылып көрүңүздөр.